Кутман күнүңүздөр менен урматтуу мекендештер. Мен турган жер бул Объездной жана Алматинка көчөсүнүн кесилиши. Барыңыздар мага окшоп эле интернеттен көрсөңүздөр керек эле, ушундай эстакада көпүрө курулуп, анын колдонууга берилди деп. Ошол интернеттен көргөндү өз көзүм менен көрөйүн деп келдим. Бул мен үчүн аябай жагымдуу, жакшы жаңылык. 30 жылда чынында мындай иштер жасалган эмес. Ал эми 30 жылда десең эле эски жемкорлордун колунан жем жеп калган айрым фанаттары чычалашат. Биз мына факты менен көрсөтүп беребиз. Чынында мындай жумуштар жасалган эмес. Урматтуу президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровго деле эмне зарылчылыгы бар болчу? Ушундай эстакадалык көпүрөлөрдү бир эле эмес, бир нечесин курдуруп, эски жолду кеңейтирип, 6 тилкелүү кылдырып, эскилерге окшоп 2 тилкелүү эле эски жолдун жамактарын жасап, элди алаксытып койсо болмок да. Зарылчылыгы келечек муун үчүн жана бүгүнкү биздин жарандарыбыздын ушу ыңгайлуулугу үчүн ушундай жумуштар кылынып жатат. Өлкө боюнча негизи көптөгөн курулуштар жүрүп жатат. Ошолордун ичинде жасалган жумуштардын бири деп эсептесек болот. Азыр